экөөсүн чогуу турмуш курганыбызга 21 жыл болгон. Ичип алып, ал бала бир киши менен урушуп кетиптир. Местный болуп туруп, кантип бир штуктан эки чыкпайт жаныңардан деп тийишет. Чута бул мага бычак сайды окшойт дептир. 5-6 кабыргасынын ортосунан өтүп барып жүрөккө тийген. Кайнатасы эшикке чуркап чыгып, баланын ата-энеси баланы алып кирип кетишет үйүнө. Чуркап аракет кылышса, мүмкүн менин балдарым дагы, анын баласы да жетим калбайт. Балаңы бирөөнү өлтүрүп салган деген сөздүн өзү канча деди. 2 мүнөт 3 мүнөттай катуу ыйлады да, чырылдап. Антип ыйлаган эмес такыр. 6-дан баштап чалып баштасам эле телефон өчүк. Мана ошол жерден айтышты, мен ишенген жокмун. Келинчегине да жазгам заявлениени. Не кабыл алдыңыз да ошол мисалы видеолорду көргөндө, интервьюларды көргөндө? Андай церемонияны мен өзүм үчүн кылдым деп атат, бирок анын бир учу мага тийип атат да. Балдарыбызга алаксып унуталы десек, булар ушинтип улам эске салып турат да. Потому что менин жолдошума 3 жолу сайылган да бычакчы. Тилерге бир жолудан сайылып, анан камат мактуу мага демектен өлтүрүп сал деди мамасы магачы. Саламатсыздарбы, урматтуу Жылдыз Тайм YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Эске сала кетсек, мурунку чыгарылышыбызда үлпө өткөнүн кийип алып, түрмөгө жолдош үчүн барган жаш келинден маек алган элек. Дал ушул жаш келиндин жолдошу адам өлтүрүү болуп беренеси менен түрмөгө камалганы баарыбызга белгилүү десек болот. Дал ошол маркум болгон инсандын бүгүн студия төрүбүзгө жубайы келип, баардык болгон чындыкты төкпөй чачпай айтып берем деп турган чагы студия төрүбүздө кайрылуу кылайын. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы, шүгүр. Келиңиз, эми сиз менен байланышканыбызда айтып калдык да, ушул маекти көргөндөн кийин мен чыдай алган жокмун депчи. Болгон чындыкты мен айтып берейин деп калдыңыз. Келиңиз, өз оозуңуздан угалычы, бул окуянын болгонуна толукканда канча жылдын жүзү болду? Барына чексиз. Барына чексиз. 2 жыл болду. 2 жыл болот ноябрда. Жолдошум 49 жашта болчу. Мен иштин кандай болгонунан мурун жолдошум кандай адам экенин айтып кетким келип атат да. Себеби элдердин арасында ар кандай сөздөр жүрүп атат. Бул жерден бир гана мен күйөөмдү тааныгандар гана билбесе, тааныбаган адамдар ар кандай ойлошот да. Менин жолдошум негизи өзү 11 тууган. Кайненем бар. 88ге чыккан. Ушул баласын аябай жакшы көрчү. Биздин өзүбүздүн экөөсүн чогуу турмуш курганыбызга 21 жыл болгон. Кудайга шүгүр 4 балабыз бар. 3 эркек, 1 кызыбыз бар да. Ошол бир келиним бар. 2 неберем бар азыр. Жолдошум бир неберени көрүп калды, бирөөсүн көрбөй калды. Бул жолдошум деген аябай жакшы адам болчу да. Балдарына аябай мээримдүү ата болчу. Как раз бул жана эме дейбиз го, миротворцы дейбиз го. Тажикстанда аскердик кызматын Тажикстанда өтөгөн. Ушундай адам болчу. Бул көчөдө ичип жүргөн, көчөдө бирөөлөр менен мушташа турган, андай эмес. Бирөөгө дагы катуу сүйлөй алчу эмес. Жана комментарийлерде айтылып атпайбы, келинчегинен болушуп, ушундай ишке барган. Кээ бир адамдар айтып атат, келинчеги менен баласы менен кетип баратканда тийишиптир, анан любой эркек ушундай ишке барат депчи. Жок, негизи андай болгон эмес, чындык. Себеби менин жолдошум аял кишиге антип жөн жок тийишпейт. Такыр тийишпейт да андайгачы. Себеби деген ушундай жакшы кайнага келиндерине. Каза болгондо, мисалы өзүмдүн абысындарым, кичүү абысындарым, өзүмдүн келиним азыркыга чейин башкача ыйлашат, башкача эстешет да ал адамды. Эч ким ойлогон жок андай болуп кетет деп. Мен андай менин башыма түшкөн мындай караңгы күндү мен эч кимге каалабайм. Эгер ооруп каза болсо или айтабыз го, мисалы ал баланын деле ата-энеси, мына келинчектери айтып атышат да, бул кырсык да депчи. Мен кырсык демекмин, эгер
экөө бир машинада кетип баратып авария болуп ал бала тирүү калып меники каза болуп калса же байкабай коюп кетсе машина мен кырсык демекмин да. Бул жерде атайлап барган эмес ал ишке дейт. Атайлап эле барылган иш бул. Бирок менин күйөөм экөө бири-бирин такыр тааныбайт. Алыш бериштери да жок. Просто бул бала башка адамга октонуп чыккан да. Бул бала кандай болгонун айтып берсем, ошол күнү 18 ноябрда булар эмеде кафеде тойдо болушуптур. Үй бүлөсү менен, кичинекей баласы менен, баланын кайын журт келиндин өзүнүн төркүн жагынан бир тойдо болушкан экен, бир кафеде Кара Алтада. Анан ошол тойдо биздин айылдык бала тамада болгон экен. Мен анын баарын кийин уктум, бирок биздин айылдык бала тамадалыкты аткарган да. Анан ошол жерден ичип алып, ал бала бир киши менен урушуп кетиптир. Жакалашып, кадимкидей урушуп кетет. Ошондо ошол тамада бала именно мен барып бөлүштүргөм дейт да. Кой антпегиле деп. Анан түн ичинде 11:30 үйүнө келип, ошо жини менен баласын таштап, кадимкидей эле үйүнөн бычакты салып чыккан, өзүнүн показаниясында да бар. Чөнтөгүнө кадимкидей бычакты салып эле октонуп чыккан да. Анан бизде мындай караңгыраак жер бар, кайрылып кеткен. Биздин көчөдө турду, алар квартирада турушту, как раз ошондой 1 ай 2 ай ушундай. Алыстан гана таануучусуздар демек? Такыр көргөн эмеспиз. Аялын дагы биз кийин уктук, квартиранттар бул недавно эле көчүп келишкен деген сөздү. Биз такыр тааныш эмеспиз. Көрсө бир эле магазинге кирип чыгып эле жүрүптүрбүз, но эми эт аралган жокпуз да. Ошол балага октонуп чыккан, келинчеги жанында эле болчу. Ичкен мээси болчу деп айтып жок, экспертизада чыкты, баары ичкен. Менин жолдошум жалгыз эмес, менин жолдошум жанында дагы бир бала бар. Ал дос бала деп айтканга деле келбейт, ал кичүү да менин жолдошуман. Биз бир айылдыкпыз. Ошолор менен жолугушуп, как раз мен роддомдо, мен 15 ноябрда төрөгөм. Роддомдо болчумун. Ошол күнү акыркы жолу кечки саат 6:30 сүйлөштүм жолдошум менен. Кичинекей 5 жаштагы кызым бар, ошол кызды площадкага ойнотуп келатам деп ушинтип сүйлөштүк. Андан кийин мен уже 19 күнү чыкмакмын роддомдон. Жолдошум негизи биякта Бишкекте иштечү да. Ошол маалда ошо Кара Алтада менин жанымда болгон. Анан экөө бала менен келатып, ал бала негизи как раз 16 ноябрда айыл жерлеринде депутаттык шайлоо болду. Ошондо ал бала депутаттыкка өткөн бала болчу да. Анан как раз биз жака айылда улак болуп, ошол жакта жүрүп, ал бала майрамдап жүргөн экен. Биз жакта жашайт го, ошоно бир айылдан болобуз да. Кечинде саат 8:00 мен келиним айтып берди, тамак бышып калган, атама бирөө чалды деди. Анан кийин атам, азыр чыгып баратам деп эле чыгып кетти эшикке деди. Анан ата кайка баратасыз, тамак бышып калды дептир келиним. Анан силер иче берле, мен азыр 1 саат келип калам кайра деп чыгып кетиптир. Ошол бала чалган экен. Депутаттыгымды эметип жүрөм. Анан байке балалы болуп турсуз, сыртка чыкпайсызбы бир аз убакытка деп, эркектер да. Анан ошо чыккан экен. Чыгышып, анан ошо биз жакта жол жасалып аткан. Ошон үчүн баягы машина менен жүрбөй, жөө жүрүшкөн да адамдар. Анан экөө ошол бир жерге барып отурушуп, андай деле көп отурбайт. Классташ балдары, жолдошумдун классташ балдары, биздин айылдык классташ балдары, тааныш балдары бир кафеде отурушкан экен да. Анан ошол кафеге барып, аларга жолугуп, алар менен деле көпкө отурушпаптыр. Анан кой үйгө кетели деп экөө баланы жөө алып келаткан экен. Потому что жол оңдолуп аткан, машиналар жүрбөйт ал жолдончу. Центральный эле жол. Анан жана караңгы жерге келгенде астынан чыгып калат бул келинчек экөө. Астынан чыгып калып, ага чейин жана мен күйөөмдүн жанындагы балага үйүндө отуруп келинчеги телефон чалыптыр. Каяктасың, келатасыңбы деп, не келатам деп эле телефонун өчүрбөй эле чөнтөгүнө салып коет тиги бала. Мен күйөөм жанындагы балачы. Тиги келинчеги телефондон угуп турат, эмне болуп аткандарынчы. Анан кийин экөө сүйлөшүп, жашынакай эле келачкан дейт. Анан эле бир адамдар жолукту, бирөөлөр жолукту. Жолугуп эле учурашып, анан кийин эле тиги бала каяктык болосуңар байкелер дептир. Анан ушундай Ат Арбайдан болобуз деп. Мен таластык болом дептир.
бул бала. Аны деп эле тамеки барбы дейт тиги бала. Анан минтип эле шытыратып чөнтөктөрүн издеди дейт. Деп кармап издеп аны түгөм калган турбай жок тамеки деп ушинтиптир десе. Местный болуп туруп кантип бир штук тамеки чыкпайт жаныңардан деп тийишет. Эми ал действительно бирөөгө октонуп бараткан адам, ичинде ызасы бар адам. Менин жолдошум уже кийинки жылы, мына каза болду ноябрда, кийинки жылы февралда уже 50-ге чыкмак да. 50-ге келген киши өзүнүн баласындай эле бала менен антип эч кимдин деле эмесине келбейт болуш керек, мушташат, урушат дегенчи. Анан ошентип экөө мушташып кетиптир. Тиги бала менен менин күйөөм жанындагы бала экөө мушташып урушуп кетишет. Ал жерден ал чөнтөккө, мисалы колун чөнтөккө салып карап турбайт да. Ажыратат экөөнү. Ошентип аткан убакта келинчеги жолугун ар жакта мындай Шопоков деген көчө бар, кичине эле. Ошол жака чуркап чыгып, жардамга деп элдерге кыйкырып, ушинтип жардам сураптыр. Ошондо бир машина токтойт жолдон. Токтоп ичинен эки бала түшүп чуркап келип эле тиги экөөнү эки жакка ажыратат. Экөөнү эки жакка ажыратканда эле бул кыздын жолдошун тиги жана машина айдап келген бала таанып калат. Анткени мындай сырттай тааныйт экен да. Бул Эрниско, кой бер алдыгын деп, жанында бала кармап турган экен. Кой бер ал Эрниско, мен тааныйм дептир. Дегенде тиги кой берип жүргөндө эле чуркап келип эле бычак менен сайганда, тиги жана водитель бала, жардамга келген баланы ичке сайганда. Ошо жерден алар соо, анын үстүнөн бычактын эмесин көрүп эле, ичине бычак сайылганын көрүп, анан сразу эле больницага кетип калат, жанында дос баласын алып. Ошол моментте тиги экөө кайра мушташып кетишет да. Менин күйөөм жанында дос баласы, жана дос бала эмес, эмеси, тааныш баласы. Тиги баланын астында калыптыр. Дегенде астында жатып алып, ошо эме деп айттыр да, менин жолдошумачы. Байке, эмне карап турасың, жардам бербейсиңби депчи. Анан ошондо менин күйөөм айтыптыр. Чута бул мага бычак сайды окшойт дептир. Өзү сезбей калганда. Себеби мен 5 кийим кийип жүргөн. Ноябрда уже күн суук болчу. 5 катар кийимден өтүп, 5-6 кабыргасынын ортосунан өтүп барып жүрөккө тийген. Тийген жок, жүрөккө чейин барган экен да. 3 жолу сайган менин жолдошумду. Кантип ушул сөздү, мисалы, кырсык дей аласың. Баары көрүнүп турат. Свидетелдер айтып атат, следовательдер баары тең ошол жерде. Өзү да мойнуна алды ал бала. Соттон баарын мойнуна алды. Ошентип менин жолдошума бычак сайылды окшойт мага деп ушинткенде эле, тиги кыз келинчеги кайнына кайнатасына телефон чалат, үйү жанында эле, бир 100 метрдай ушундай аралыкта. Телефон чалат, кайнына кайнатасы эшикке чуркап чыгып, баланын ата-энеси баланы алып кирип кетишет үйүнө. Ошол моментте баягы шоком состояние менин жолдошум, тиги бала жерде жатып калды, билбейм кандай ойдо кетти, потому что биз эми аны сурай албайбыз. Артынан чуркап барыптыр. Тигилердин артынан. Чуркап баратканда ошо баланын атасы кайрылып алып, эмнеге элтасың, кал деп кыйкырыптыр да. Эми ошол моментте билген жокпуз, биз бычактын сайылганын билген жокпуз. Баласынын колу мисалы кан болуп жүрсө, баласынын колунда бычак жүрсө, кантип билген жок. Эгер чындап баласын ойлогон адамдар болсо, жолдошун ойлогон адамдар болсо, ошол жерден скорый чакырып, чуркап аракет кылышса, мүмкүн менин балдарым дагы, анын баласы да жетим калбайт беле. Булар 4-этажда жашайт экен. Менин жолдошум 4-этажга чейин чыгыптыр. Чыгып, эшигин тарсылдатса, булар ачпай коет. Кайра ылдый түшүп баратып, домдон кайрылганда прожектордун астында кулап калыптыр. Бул убакыттан уттуруп койгондо ошол моментте. Таанышы да ошол окуя болгон жерде жатып калган, сиздин жолдошуңуз аркасынан барып кайра келатып анан кулап калып атат, Эми эмне жардам сурап чуркадыбы артынан ким билет. Анткени кийин милициялар келгенде ошол кандын изи менен барып табышканда бул баланы үйүнөнчү. Ошол жерге кулап калат, анан бул келин балкондон карайт. Балкондон карасам дейт, жерде оңдоп жатыптыр деди. Анан мен скорый чакырдым дейт. Негизи бул иш саат 12-де болгон түнкү. Скорыйды мен эмелердин показанияларды окудум. Скорыйга вызов 1:30-да түшкөн. Скорый келсе уже менин жолдошум каза болуп калган.
Анан ал жерден милиция чакырылган да. Негизи иш ошондой болгон. Эч кандай анын аялына тийишип, ал аялына болушуп деген нерсе болгон эмес. Просто бу жерден күйөөмдү актаган жокмун деп коюп күйөөсүн актап аткандагы нерсе да. Мен эми минтип интервью берип минтип деле чыкпайт болчумун. Мен эгер минтип чыккым келсе, башында эле чыкмакмын. Сот болуп аткан убакта элечи. Себеби мен минтип интернетке чыкканга, чуркаганга андай болгон жокмун өзүмчү. Жаңы төрөдүм. Жаңы төрөп Бохоранга айылга барган кезде 3 күндөн кийин, 2 күндөн кийин жолдошум коюлду. Уже эртеси эле милицияга бардык, РОВДга бардык, антип минтип күн суук ошентип жүрүп, анан Кыргызда жана каждый четверг Куран окутма айылдарыбыз бар го. Биз өзү Каралтыда турабыз. Айылга кайненемдин үйүнөн барып, ошентип каттап 40 айлык балам менен ошентип каттап жүрүп, мен жаңы төлөгөн баламды ооруттум. Антибиотик алдык. Bir күндө 3 мал. Мен даже баламан корктум ошол моментте. Биз бул интервью берген кезде бул кыз минтип айтыптыр, мен ошол каза болгон байкенин келинчегинен күндө кечирим сурагым келет депчи. Мен жанымда 2 жыл жашады. Мына почти 2 жыл болот ноябрдачы. Жакында эле көчүп кетиштир. Көрүнбөй калганда кечирим сурагысы келген адам bir магазинге киребиз. Балдарыбыз bir площадкада ойнойт. Менин балам азыр басып калды. Даже экөө мынтип бетме бет келип калган күндөрү болду. 2 баланынчы. Кечирим сурагысы келген киши басып келип кечирим сураса, мен мисалы үчүн эмне дейт элем? Мен анын жолдошун өмүр бою каматып салсам дагы, өлүм жазасына тарттырсам дагы мен күйөөм кайрылып келбейт. Мен аны түшүнүп турам да. Просто бу жерде адамгерчилик деген болуш керек болчу да. Адам сыяктуу келип, ооба ушундай болуптур. Раз күйөөсү мойнуна алып кетип аткандан кийин ушундай болуп калды. Мейли бала жаштык кылды, кандай кылды, ачуулук менен кылдыбы, кечир деген сөздү айтышкан жок. Такыр келген жок деп айтпайм, келди. Баланын ата-энеси менен келинчеги келди үйгө. Келди, бирок эми адам болгондон кийин алакан жайып бата кылып койсо деле мен көңүл да, мындайча айткандачы. Келди, таксовать эткен машинабыз бар, ошону ал деди. Себеби булар деген өлгөндө, мисалы 40 эч кандай 1 сом 1 тыйын беришип, мындай эме кылып көтөрүп андай болгон жок. Анан кийин сот 1 миллион 200 миң иск чечип берди. Ошону айтып келишиптир. 1 миллион сураптырсың. Биз 1 миллион акчабыз жок биздин. Бере албайбыз. Машинабыз турат. Машинабызды ал дейт. За мен эмне сурайсыңар десем, баламды чыгарып берсең, иштеп ипотекаңарды төгүп берет дейт. Менин үйүм ипотекада негизичи. Мисалы ошондой сөз болобу, мисалы үчүн да. Бирөөнүн малына деле, бирөөнүн буюмуна деле мындай зыянын тийгизе алсаң, эсинен барып кечирим сурайсың го. Бул жерде мал курулуу көрүшкөн жок да. Мага ошол обидно болду. Өлгөн киши го эчтеке эмес экен, көмүп коесуң. Балаң бирөөнү өлтүрүп салган деген сөздүн өзү канча деди мамасычы. Буларга оңой эле экен өлгөн кишини көмүп коет деген сөзчү. Ал айтканга оңой да, мисалы үчүн. Анын баласы тирүү, кыздын жолдошу тирүү. 15 жыл болобу, 13 жыл болобу келе турган адам. Мисалы 1 миллион сом тирүү адамдын таба турган акчасы. Мен буларга үй алып бер деп айткан жокмун. Баламды өмүр бою багасың деп айткан жокмун. 1 миллион сом сураптырсың, машинабызды алгын деп келиптир. Папасы болсо биздин айылдык адамдарга айтыптыр, 500 миң алып барсак аялы киргизбей койду деп. Эч кандай андай болгон эмес. 500 миң эмес, 5 сом деле көргөн жокмун. Мага акчасын деле кереги жок болчу. Келип адам сыяктуу кечирим сурап, менин балдарыман мейли мен көтөрмөкмүн. Ушу 88ге чыккан кайненем бар. Менин баламды кучактап бир ыйлап, мени кучактап бир ыйлап отурат азыр. Азыр данный момент менин колумда.
күндө ыйлайт кайненемчи. Ошондон кийин мен мисалы таң калбай калдым, адамдарда ушунчалык адамгерчилик деген жок калганынчы. Айтып калбайсыңызбы, негизи жолдошум каза болгондо мен жаңы төрөгөн болчумун депчи. Жаңы төрөлгөн баласын көрө алдыбы? Роддомдон бири көрдү. Анан Потому что роддомдо ошо мен төрөгөндө келип анан негизи менин жолдошум сүрөткө түшкөндү, мындай видеого түшкөндү жактырып берчү эмес. Негедир ошондо мени балам менен сүрөткө тартпойчу деди. Бир жолу сүрөткө тарткам. Ошол бир эле жолу көрдү, кетти. Айылга барып келди, кайненеме сүйүнчүлөп. Анан кийин ошо үйгө келип, кызым жанында отуруп, кайра жумушка ошо мени чыгарып коюп анан кетмек да. Мен акыркы жолу ошол 6:30 сүйлөштүм. Жолдошум кызды ойнотуп келатам, магазинге кирдик деп ушинтип калды. Анан негизи өзү эрте уктачы. Анан кийин эрте менен эрте турат, кечиндесин эрте уктачы да. А уктагандан кийин все уже телефонду албайт, чалсаң делечи. Мен ошон үчүн чалган жокмун, түндөсүн вообще сүйлөшкөн жокпуз да. Билбейм, бирок баягы наристенин жүрөгү сездиби? Бул 18-нен 19-на караган түнү каза болду го. Таңкы саат 4:30 где-то 5 болуп калганда каттуу чыңгырып ыйлады балам. Каттуу чыңгырды. Анан биз палатада 4 келин жатканбыз. Алардын баласы ойгонуп кетпесин деп дүм эле чыңгырып ыйлаганда эмне болду? Коркуп кеттим мен өзүм. Бир жерим басып алдымбы же эмне болду деп көтөрүп эле коридорго чуркап чыктым. Коридорду жаңыртып бир 2 мүнөт 3 мүнөт каттуу ыйлады да. Чырылдап антип ыйлаган эмес такыр. Андан кийин да антип ыйлаган жок. Ошол моментте ушинтип ыйлады да. Анан эле саатты карасам ошо 4:30 болуп калыптыр. Базылтып анан жатканбыз. Таң аткандан баштап эле саат 5-те эле ойгончу мен жолдошум. 6-дан баштап чалып баштасам эле телефон өчүк. Анан балдарга чалдым. Үйдө балдарым, келиним бар болчу. Балдарга чалсам, папам айылга кеткен деп коюшту. Абысыныма чалдым айылдагы. Бардыбы байкең? Десем, жок келе элек деди. Каякта жүрөт деп айылда да 1-2 баланын кошуналарынын номерин билчүмүн, аларга чалдым. Жок, көргөн жокпуз дешти. Кайта балама чалып койдум. Телефонун алып кетти эле, өчүк го телефону. Десем, алып кеткен, зарядкасы өчүп калган окшойт деди. жашырышты дейсиз. Көрсө жашырышып баары тең. Бизде Каралдыда роддом жанында эле моргда. Ошо моргдо жүрүшүптүр да баары тең. Анан эле мени шашылыш эле чыгарып кетебиз деп эле калышты. Мен эчтеке түшүнгөн жокмун, эчтеке билген да жокмун, сезген да жокмун мен андай болгонунчу. Потому что келиним келди, балам келди, анан аяштарыбыз келди. Мен өзүмдүн дос кыздарым бар болчу, алар келишти. Баары келип калышты деп мен таң калдым. Үйгө барсам үйдө толтура, кошуналарым отурат, кудагыйым отурат. Эжелерим келиптир. Аны баягы төрөп келгенде жанында болук дешкен окшойт деп эле эчтеке оюмда жок. Анан ошол жерден айтышты, мен ишенген жокмун. Может баягы бирдеке болуп, бир машина коюп кеттиби, бирдеке болду, может больницада деп эле ошентип элестете бердим. Ошол анан белек деп койдук. Папасынан калган белеги болсун деп. Балабыздын атын. Айылга чыгып кеттик, айылга барсак чын эле экен. Негизи адам өмүрүн кыйган инсанга бул өмүр бою эркинен ажырата алат көп жерден. Анан мисалы 15 жылга соттолгондо сиз ал соттун чечимин кандай кабыл алдыңыз? Мен андан көп деле сурап өмүр бою деле кестирсем болмок, чуркасам болмокко деп ойлойм. Бул келин мынтип айтат да, Роудада Мирзат деген таанышы бар, анан ошону ортого салышты булар деп. Ооба бар, Мирзат деген кайным бар. Аталаш кайным. Ал моментте ал бала уже пенсияда болчу. Ал Роудун өзүндө иштеген жок, ал Сусамырда иштеди, ошо Жайыл району менен анан Высокогорье деп, ал ошо пенсияга эрте чыккан ал бала. Ал бала такыр аралашкан жок бул ишке. Эгер аралаша турган болсо, анда совсем башкача болмок. Потому что ушундай сөз болорун билгенбиз да.
аралашкан жок. Мен биринчи жолдошумду койгондон кийин эртеси күнү эле барып туруп, мен өзүм оозум менен сурайын да өзүм билейин деп бардым родога. Барсам ошо следовательдер ушундай айтып берди кандай болгонун. Мен баардык показанияларды окудум. Келинчегинин берген, күйөөсүнүн берген баардык показанияларды көрдүм. Анан кийин мен жиним менен негизи мен муну эч жерде айткан эмесмин. Мен жиним менен келинчегине да жазгам заявленияны. Соучастник, потому что адам өлүмү болуп аткан жерде канча адам болсо ошонун баары кетет негизичи. Аны любой адам билет да. Келинчегине да жазып кеткем. Мен 2 күндөн кийин билдим 3 жашта баласы бар экенин. Булардын 3 жашта баласы бар экенин билгенде мен кайра барып арызымды алдым келинчегине деген. Потому что мен да энемин. Ал баланы энесинен да атасынан да бир моментте калышын каалаган жокмун. Потому что балада күнөө жок. Менде да бала тургандан кийин папасы өзү кылды колу менен кетсин. Хотя мамасы жанында жүрсүн деп. Бирок ушул жакшылыкты деле билишкен жок да. Мындайча айткандачы. Себеби келинчеги өзү деле прекрасно билип турат. Анткени аерде милициялар деле айтыптыр. Сен да кетесиң депчи. Соучастник болуп кетесиң депчи. Эми ошондой жерден калгандан кийин кой тынчыраак жашайын, мисалы, бул мындай ишке жана свадебный көйнөк кийип түрмөгө барып, ушинтип мисалы Кандай кабыл алдыңыз да ошол мисалы видеолорду көргөндө, интервьюларды көргөндө? аябай катуу тийди мага. Эми жөн эле кол коюп, мындай ЗАГС алып койсо болот негизи. Андай церемония кылбай элечи. Андай церемонияны мен өзүм үчүн кылдым деп атат, бирок анын бир учу мага тийип атат да. Менин балдарым бар. Менин 2 балам, келиним үчөө тең студент болчу. Мен жолдошум каза болгондо келиним окуп бүттү, Кудайга шүгүр. 2 балам окуусун орто жолдон таштап иштешке туура келди. Азыр экөө тең Россияда иштеп атышат да. Чоң баламдын 2 кызы бар. Андан кийинки балам үйлөнө элек, ал эми бизди багып атат. Потому что жаңы төрөлгөн баланын памперси бар, смеси бар. Мен жанагындай стресстен мисалы сүттүм качты менин. 5 жаштагы кызым азыркыга чейин түшүнбөйт атасынын жогун. Себеби ал өлүп калды деген сөз түшүнбөйт да. Ал папасы мынтип шаарда иштеп жүрчү да, келип кетип ушинтип иштечү. Ал ошондой эле жумушта деп ойлойт да. Анан бирок айттым бир күнү. Папаң каза болуп калган, папаң жок, уже келбейт папаң. Десем, каякта дейт, асманда дейм да. Десем, кечинде ишке чыгып алып, жылдыздарды карайт, кайсынысы менин папам болду экен депчи. Анткени ал тамак ичпей калды да, куза болду, аябай сагынды. Анан сен тамак ичпесең, папаң таарынат, папаң асманда карап турат. Сен деп атып жүрдүк. Анан кийинки жылы 1-класска барды. 1-класска барганда дагы папасын күттү. Айла жок, анда санда калп айтышка туура келет. Алдашка туура келет. Чоңойсо түшүнөр дейм да. Мейли чоң балдарым чоң, алар өзүнүн ызасын өзүнүн ичинде сактайт. Алар мага көрсөтпөйт, мен аларга көрсөтпөй элейм. Мисалы үчүн азыркыга чейин деле биздин жарабыз Айгалик мисалы үчүн ошону улам козгоп, улам бир жерден чыгарып, андай кылбаш керек болчу негизичи. Мен ошого эле капа болдум да. Болбосо кандай кайып кармайт, кандай интернетке чыгат, кандай инстаграмын өстүрөт, ал өзүнүн иши, ал өзүнүн баракчасы. Мисалы менин балам папасы өсүп атат, папасын сагынат деп айтып атат да. Ал папасына 45 күндө бир болсо да жолугат ал бала. А мен жаңы төрөлгөн балам мисалы папасын көргөн жок. Көрбөй калды да. Кийин ал бала чоңойот, мисалы үчүн сурайт. Аны ушинтип бир адамдын колунан өлгөн деп кантип айта алабыз биз? Мисалы кийин кандай болуп кетет, ким билет. Кудайга шүгүр, мен ошо папабыздын берген балдарына берген тарбиясына шүгүр дейм да.
мисалы мен 2 чоң балам эч кандай лишний ишке барбагыла дедим. Ызаланышты алар деле. Ызаланат да. Ызаланышты. Үйдүн артына барып өкүрүп бакырып ыйлашты. Эч кандай лишний движение кылбагыла, сот өзү билсин, өзү чечет. Закон бар бул жерде деп. Балдарым ошон үчүн эч нерсе лишний эчтеке кылышкан жок. Болбосо билбейм, может тартиби жок башка балдар болсо мүмкүн өч алат элек деп башкача жолго барат беле. Кудай сактасын, андан мен ошо жолдошумдун берген тарбиясы дейм да, ошонун баарычы. Эми балам азыр, мен чоң баламды папа деп атат азыр. Келинимди мама деп атат, мени апа дейт. Неберем менен кошо. Но эми ал бала чоңойот да кийин. Чоңойгон кезде папасын сурайт. Берки балдарым кичине болсо да көрүп калды. Кызын аябай жакшы көрчү. Кызын аябай жакшы көрүп, кызым кийин күйөөгө тийсе мен кошо барып алам го деп эле ушинтип жүрчү да. Эчтекеден кем кылбай жүрдү. Биз деле мисалы үйлөнгөндөн кийин аябай шумдук, сонун жашадык деп айта албайм. 15 жыл квартира аладык. Бул алган үйүбүздө мен жолдошум 4 эле жыл жашап калды. Ошо ипотекага алганбыз. Азыр эми балдарым төлөп атат ошол эмени үйүбүздүчү. Ал күндү мен жолдошумдун каза болгонун унута албайм. Өмүр бою унута албайбыз. Но ошол болгон окуяны, ошол болгон күндү унутканга аракет кылабыз да. Аракет кылып, башка нерсеге алаксып, жумуш кылып, кичине балдарыбызга алаксып унуталы десек, булар ушинтип улам эске салып турат да. Анан тааныган адамдар может антип ойлобойт, менин жолдошум тааныган адамдар. Вот тааныбаган адамдар ар кандай ойдо калат. Комментарийге ар кандай жазышат, мисалы үчүн. Келинчегине тийишкен турбайбы депчи. Ошон үчүн мен ушул интервьюну бергим келди. Потому что мен түндө уктай албай, ошо давлением менен, менде азыр глазной давление бар. Ошол кыйын болду мага. Мен жолдошумдун атын актагым келди. Кандай адам экенин эл билсин. Балдарым баары окушат. Өзүм жеңилдеп калыш үчүн эметтим да. Себеби деген менин жолдошум жана антип айтып атпаймынбы, Тажикстанда служит эткен. Как раз Азербайжанда согуш ардагерлери почти жок калды го. Андан кийин жана Афганистанда эметкендер, служит эткендер. Андан кийин ошо Тажикстанда. Менин жолдошум ошо Тажикстанда служит этип, миротворцы деп коюшат. Бир жылы булар 25 февралда булардын праздники. 9 май сыяктуу да. Ошонун биринчи жылында отурдук чогуу. Палчандар деп коет го. Чогуу аскердик кызматта болгондор менен ошо чогуу бир жылын отурду. Кийинки жылында уже мен жалгыз барып баштадым. Себеби уже жок жолдошум. Мен ушул моменттен пайдаланып, ушу жолдошумдун ушу палчандары чогуу служба кылган досторуна ыраазычылык айткым келет да, аябайчы. Себеби аябай жакшы адамдар, үй бүлөлөрү менен, командирлери бардыгы жолдошум жок болсо дагы чалып, ден соолугуңду сурап, баланы сурап турушат. Жанагындай өздөрүнүн чогулуштары, жанагындай праздниктери болгон жерлерден калтырбайт. Кел отуруп кет деп, мага кыйын жалгыз барыш. Ну, барам да. Жокер жубайы деген медаль беришкен. Мен ошол күнү жолдошум 18 ноябрда эртең менен саат 14 экөөбүз сүйлөшкөндө военкоматка барып акыркы кагаздарга кол коюп келатам деген да. Президент кол койду. Буюрса январдан баштап биз пенсияга алат экенбиз депчи. Жетишкен жок ага. Себеби ноябрда каза болуп калды. Февралда 50-гө чыкмак. 50 жашында ошол 50 жылдык бешик той, тушоо той деп аябай жакшы пландарыбыз бар болчу. Чоң той беребиз дегенчи.
Себеби ага чейин уже квартиралап жүрүп, келин алганда деле чакан эле өзүбүздүн чакан туугандарга эле той бергенбиз, свадьба бергенбиз. Көп адамдар чакырган эмеспиз. Анан мындай эми көп адамдар чакырам, ушундай кылам деп пландар аябай жакшы болчу. Ушул. Тилекке каршы өлүм. Ооба, ажал ал андай болбосо, может башкача болмок деп элдер айтат. Айтканга оңой да. Ооба, ажал. Демек ичерисибиз ошол күнгө чейин болгондур. Чын эле ал бала себепчи болбосо, башкача жол менен деле может үйдө жатып жүрөгү токтоп калат беле. Но анда мага легче болмок, может башкача болмок магачы. Бирөөнүн колунан болгондон көрөкчү. Мен өзүмдүн жеке оюм, например, ал күнү мен жолдошум ал баланын астынан чыкпаган күндө дагы бул бала бир үй бүлөнү ыйлатмак. Потому что бул атайын эле октонуп чыккан бала да үйүнөнчү. Бычакты жок кылып жиберишти. Бычак такыр табылган жок. Менин жолдошумдун телефонун жок кылып жиберишти. Ал да табылган жок. Табылбай калды. Эч ким таба албай калды да, мисалы. Ошол скорый чакырып, элдер чогулганга чейин ошонун баарын тазалап беришкенби, кандай кылган. Мен мисалы аябай чуркап, монтуп түбүнө чейин деле кас кылагым келген жок. Мен анткени өзүм андай состоянияда эмес болчумун. Өзүм бала менен. Сот кандай чечим чыгарды, ошону менен калды да. 1.200.000 иск чыгарып берди. Эми бул президенттен ырайым сурайбыз, тиги деп очпайбы? Мүмкүн баягы элден угуп аткандыр, или мүмкүн өзүн жубатып айтып атабы ал нерсени. Башкача жол менен түшсө түрмөгө, мүмкүн президентибиз ырайым бермек. Бирок бир эмес 3 адамды берден бычактап аткандан кийин, жана күйөөмдүн жанында жолдош баласы деп атпаймынбы, жана тааныш бала. Ошонун дагы жамбаш тарапка бычагы сайылган. Дал ошол бычак сайылган 3 жарандын арасынан сиздин жолдошуңуз каза болгон. Потому что менин жолдошума 3 жолу сайылган да бычакчы. Кийлерге 1 жолудан сайылып, анан жүрөк тушка 3 жолу сайылган. Анан жанагынтип убакыттан уттуруп койгон, тияка чуркап, арттарынан чуркап эметкен да. Анан кан ичине толуп кеткен да. Байкабай тийип кетти дейин десең, 5 катар кийимден өтүп барып, кабыргалардын ортосу менен аралап барып кирбейт эле бычак. Эгер байкабай сырып кетмек, башкача тиймек, именно жүрөккө мейленген да булчу. Анан эми ошол Кудай сактасын ошондой иштенчи. Жаш балдар азыр кызуу кандуу, ойлонбой иш кылат. Ошол ойлонбой кылган иштин аркасында, мисалы мына келинчеги ыйлап сыктап атпайбы, мен жакшы көрөм, антем, мүмкүн жакшы көрөт, ал үчүн ал башка адам. Мүмкүн башынан мисалы 4 жыл, 5 жыл жашаса деле башынан канча нерсе өткөргөн биз билбейбиз. Бирок ошол ишти ал бала өз колу менен кылып атпайбы, өзүнүн баласын өзү калтырды. Мисалы бул өмүр бою кала турган нерсе. Кийин баласы чоңойгондо деле ошол сөз ээрчийт да артынанчы. Мисалы, мейли, бирок ал баласы, ал папасы тирүү ал баланынчы. Эртеби кечпи келет, азыр 45 күндөбү, 30 күндөбү бир жолугушуп турат да. А биз только мөрзөгө аралабыз, болду. Куран окуйбуз, андан башка эчтеке кыла албайбыз. Мен күйөөм өзү ушунчалык жумшак адам болчу, эгерде берки балдардай тирүү калса, бул баланы өзү эле кечирип коймок. Спокойно эле. Каматмак да эмес, акча да алмак эмес, эчтеке кылмак эмес, кечирип коймок да. Потому что мен билем жолдошум, 21 жыл жашап, мен жолдошум кандай адам экенин мен билем да. Эгер ичип жүрсө, көчөдө жүргөн, ар ким менен мушташып жүргөн эме болсо, может өзүнөн тапты деп ойломокмун мен. Себеби андай адам эмес да бул. Мен просто так эле мактап аткан жерим жок. Тааныган адамдар билет менин жолдошум кандай экенинчи. Сот күнү мен дагы буларга таарынычым. Жаңы сот болгон күнү мамасы аябай каргап иштеди мени. Мисалы күнөө аларда, анан бир туугандары, өздөрүнүн тууган уруктары да келишиптир. Ар басып, бир басып, каргап иштеп, эки балаң ушундай күн көрүп калсын депчи, мисалы, эмне кереги бар ошондойдунчу. Өзүм араң отурсам, мага ошентишти да.
анан ызылдап чурулдашып бир как будто мен булардын баласына бычакты өзүм барып карматкандай эле милициялар жок камабайбыз десе деле камайсыңар деп мен барып колуна наручникти мен салгандай ушундай мамиле кылышты да магачы. Анан мен ошондо бир сөзүм бар, мен ар бир оосуман чыгып аткан сөзгө жооп бере алам. Ошондо мен мамасына айттым, ойлонуп сүйлөгүлө дедим. Данный момент балаңдын тагдыры менин колумда дедим. Ооба, Кудайдан ары ашып түшүп мен чечем деген жокмун, бирок мен ушинтип айттым. Ойлонуп сүйлө, каргаба дедим алдыңды, бирок мен вообще каргаган жокмун. Болбосо мен деле менин күйөөмдү ушинттиң, анттиң, инттиң деп чыксам болмок, но мен анткен жокмун. Айттым, балаңдын тагдыры менин колумда, азыр данный момент десем, каматмактуу мага демектен өлтүрүп сал деди мамасы магачы. А мен ошондо таң калдым, эне болуп эмнеге ушинтип айтты? Значит, баласы ушуга жеткирген депчи. Себеби бул 15 жыл жалгыз менин күйөөм үчүн берилген чечим эмес. Бул баланын менин күйөөмө чейинки кылган 3 жылдык жана үй камагына чыккан соттолгону бар. Бул баланын. Бул август айында Россиядан келишет, кайсы убакта келгенин билбейм. Августта бул тентектик кылыптыр, мен териштирген жокмун, эмне тентек, кандай тентек. Ошентип муну 3 жылга жана үй камагына чыгарганы бар да, соттун. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь. 3 айдан кийин эле бул киши өлтүрүп атат. И бир киши эмес, 3 кишиге бычак сайып атат да. Менин жолдошум үчүн буга бир 10 жылдын тегереги, по-моему, берилди. Нар жакта 2 жыл жана берки балдарга бычак сайылгандыгы үчүн берилди. 3 жыл өзүнүн жана үй камагы мурунку кошулду. Мурунку соттолгонганы кошулду да. Мисалы үчүн, эгерде бул мурунку соттолгондору жок болсо, аябай жакшы бала деп элдин баары мактап ушинтип турган болсо да, может башкача ойдо калмакпыз. Эми билбейм андайды, эми бул тарбиядан да зависит этет окшойт деп ойлойм да. Эми ар ким өз баласына кандай тарбия берет өздөрү билсин. Менде да Кудайга шүгүр 3 балам бар, кызым бар го. Мен сындакпайм, бирок бул ушундай тентек бала экен да. Кызыгандуу ушундай экен. Ошол үчүн ушундай ишке барып отурат да. Ошол. Сизге дагы чоң рахмат, ырайчылык билдиребиз. Дал ушул маек чыккандан кийин мен дагы өз чындыгымды айтам деп экинчи тарап болуп келип окуянын толук жайын айтып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Жылыс Тайм YouTube каналынын көрөрмандары сөзсүз түрдө бул окуяны толук кандуу түшүндү деп ойлойбуз. Эми мен көп ойлондум бул интервьюну бериш үчүн. Жана бул келиндин тарабынан дагы ошо өзүнүн инстаграмына чыгарыптыр. Кандай сөздөрдү айтып, эмне кылат болду экен, анан кийин жооп беришке туура келип калат деп кайра мени коркутупчу. Мен ар бир сөзүмө жооп бере алам. Мен балдарым үчүн, жолдошумдун арбагы үчүн деп келип отурам мен ушул жергечи, өзүм үй бүлөм үчүн деп. Мен ар бир оосуман чыккан сөзгө жооп бере алам. Себеби мен деген жала жаап, бир калп айтып, андай нерсе кылган жокмун, болгондой айттым да. Просто жаш балдар азыр ошентип үй бүлөсүн, ата энесин сыздатып отурушат да. Көбү ушинтип калып атат, ойлонбой барган үчүн ушундай ишкечи. Ошол моментте мисалы үчүн бул да бирөөнүн баласы, бирөөнүн жубайы, бирөөнүн атасыдыр деген ой келсе ошол баланын оюна, мүмкүн бул ишке барбайт беле. Эми ал жактан ар ким барганда айтып атат, кандай адам болуп чыгат, эмне болуп чыгат депчи, ал өзүнө байланыштуу. Кандай адам болуп чыгыш, кээ бирөө жакшы болуп чыгат, кээ бирөө тескерисинче. Эми мен эчтеке дей албайм, ал бала кандай болуп чыгат, эмне болуп чыгат. Өткөндө башка интервьюларды бергенде ошо келинчеги чыгып келсем мен өмүр бою ал семьяны багат элем деп айтты дейт да жолдошумчу. Мага кереги жок ал нерсе. Мен буларды даже азыр көргүм деле келбейт, чынын айткандачы. Просто менден алыс жүрүшсүн. Бул ишти кайра козгоп, кайра бир жерден интервью берип, кайра бир жерден окуп чугуп чыгарыштын кереги жок. Потому что мен айтып атпаймынбы, ал күндү унуткум келет мен. Потому что мен ичимде эмне болуп атканын эч ким билбейт да. Эч ким билбейт. Ал жолдош Казопкан турбай деп элге айтышка оңой. А ошол күндү көрүш, ошону жашаш, баламды кучактап алып, канча деген күн, канча деген түндөр уйкусуз ый менен өткөн күндөрдү менден башка эч ким билбейт да.
мен дагы ооруп калып, балдарымды дагы энесиз калтыргым келбейт. Мен эми дальше жашашым керек. Мен азыр балдарыма ата да эне да болуп атам. Мен дагы калган балдарымды үйлөнтүп жайланышым керек, мисалы үчүнчү. Мага күч кубат керек да. Ошон үчүн мен бул ишти улам булар козгоп, бир четин чыгарып берген сайын мага кыйын. Мен ал күндү кайра башынан эстейм. Кайра дагы мен бул баланы жек көрүп барам да, бара-барачы. Может, унутуп калып калсам, убакыт дарылайт деп коет го. Убакыт мүмкүн дарылабайт билбейм, бирок унуттурушу мүмкүн бара-бара. Кайра ушинтип эске сала беришсе мен кантип унутам? Мисалы үчүнчү. Мага мисалы жана сот чечип берген эле компенсацияны төлөшсүн и все. Мен буларды өмүр бою мени бак. Мага жардам бер деп антип айткан жокмун, айтпайм дагы. Азыр толук кандуу 3 жыл болду, ал 2 жыл болду. 2 жыл болду. Сот 1 жыл жүрдү. Сот 1 жыл жүрдү, бул эмеде отурду. СИЗОдо 1 жыл отурду, анысы 2 жыл деп эсептелинеби, ушундай экен. Мына могу ноябрда уже 2 жыл болот. Акчаны төлөмдү төлөдү? Жок. Такыр төлөшкөн жок. Мен айтып атпаймынбы, даже адамгерчиликке салып кечирим да сурагышкан жок. Мен могу иштердин баары болуп аткандан кийин, мен Инстаграм, ал мен да блогто, мен анда блогто, мына экөөбүз бирибизди окуйт, мына ортодо адамдар аркылуу билебиз да эмне болуп атканынчы. Анан мен Инстаграмыма жаздым, Айпери, келиндин аты Айпери. Айпери, мен үйүмдөгү билесиң. Алдыңтип интернетке чыгып, ар кайсы жакка барып интервью бергенден көрө, кел мага, сүйлөшөлү дедим. Мен дагы бир возможность берип көрдүм. Жообу кандай болду? 0, жок. Кантип окуган жок, окуду. Окубаса дагы анын тууган уруктары окуйт мени. Билди, бирок жок, жооп жок, келген жок. Кайра наоборот мага жанагындай жазып коюптур. Жабырлануучу тарап интервью берип, анан мен тууралуу жаман сөз айтып, жамандай турган болсо жооп беришке туура келет депчи. Мен жооп бере алам. Любой жерден жооп бере алам мен. Себеби бул ишти мен баштаган жокмун. Өздөрү башташты, өздөрү тийишти, мен жооп берип атам да. Мен эгерде мынтип интернетке чыгарып, мындай резонанс чыгаргым келсе, мага деле айтышкан, сот болуп аткан убакта элдер. Ти журналист чакырбайсың, бул журналист чакырбайсың, айтпайсың деп андайлар толтурабы азыр мисалы. Мен ошол моментте деле чыгармакмын. Керек жок дедим, андай ызы чуу эчтегесин керек жок. Мен эмне кылсам да күбөм кайра келбейт мага. Просто сот өзүнүн чечимин чыгарсын, бала жазасын алсын, болду, мага башка эчтекенин кереги жок дедим. Наоборот, булар тараптан башкача мамиле болду мага. Каргап, шилемейлери, жанагынтип жаман сөздөрдү айтып, жок, жакшы сөз айта албайсыңбы? Унчукпа. Лучше унчукпа койгон. Ошондой адам жеңет да унчукпа койсочу. Потому что мага ар бир азыр мен жүрөгүм жаралуу адаммын. Мага мисалы кандайсың деп койгон сөз аябай сонун угулат. Оорубай элесиңби, ден соолугуң жакшы элеби деген сөз мага аябай сонун угулат азыр. Мынтип чечакасын чыгарып, ал күндү чукуй берсе, ал күндү айта берсе, улам интернетке чыгарып, Инстаграмына чыгара берсе, ал мени өздөрүнө каршы кайрап атпайбы? Кайрачы. Мени унуттурбай эле кайра эсиме салып атат да. Мен ошол мага обидно. Болбосо мен унчукпай эле отургам, унчукпай эле отура бермекмин. Жок, менден кийин эми ушул мисалы берген интервьюман кийин дагы ар кандай сөздөр менен чыга турган болсо, мен бүттү. Мен только сот менен сүйлөшөм булар менен. Мага лишний ызы чуу мынтип через Инстаграм аркылуу айтышып отургум келбейт мен. Мага да нерв керек, мисалы үчүнчү. Мен ошо точкасын коеюн деп келдим ушул жерге. Бул кыз да эле барып атат, башка сайттарга барып атат, берип атат интервьюсун. Эгер токтонбой турган болсо, придется сот менен сүйлөшкөнгө. Мен бул кызда баласын аяп, өзүн аяп, баягы назат алган арызымды мен кайра киргизип коюшум мүмкүн. Биз коркуткандык эмес, бул просто баягы эскертүү да. Адам деген өзү деле билип кылыш керек ошол нерсеничи. Потому что адам жоготуш оңой эмес. Тем более мен ооруп каза болуп калса же мындай болсо, мен башкача болмок меникичи. Бул иш менен кеткенден кийин 21 жыл жашаган жолдошум, биз ар кандай күндү баштан өткөрдүк. Ошон үчүн колдон келсе,
наоборот менин унутушума жардам беришсин. Пускай мага көрүнбөй эле коюшсун. Мен жаныман көчүп кетип көзүмө көрүнбөй калышканда ойлогом, все уже көчүп кетишкен турбайбы депчи. Андан кийин уже интернетке чыгып таштады да. Бул бала өзү кылып алды да ал ишти. Аны эч ким түртмөлөгөн жок ал жолго. Бир жерден интервью берип атканда бул жерде адам күнөөлүү эмес, бул жерде арак күнөөлүү деп айтыптыр да. Арак ичкени чын күйөөсүнүн, бирок аракка шылтай берсе жашоо эмне болуп кетет? Мисалы үчүн өзүңдү контролировать эте албагандан кийин антип аракка шайтанга шылтаанын кереги жок деп ойлойм да. Өзүңдүн башыңды өзүң контролировать этишиң керек да. Ошол азыр эми Кудайга шүгүр, балам өсүп келатат, кызым өсүп келатат. Просто ошолордун болочогу бар менде. Интернетте азыр өнүккөн заман го, интернетке баары кетсе бүттү кетет. Анын баары сакталып калат ютубтачы. Ошонун баарын мен кийин балдарым окуйт. Азыр мына алыс жакта иштеп атат эки балам. Аларга деле оңой болуп аткан жок. Алар потому что эркек бала болгон үчүн мени аяп, мага көрсөтпөйт кыйналгандарын, эмне кылгандарын. Но мен энемин да. Мен сезем баарын. Үйдө келиним бар, келиним аябай жакшы көрчү кайнатасын. Анткени мен күйөөм күндө шоколад алып келип, холодильникке салып коюп, ушинтип эркелетчи да. Кээде угуп калам, өзүнчө отуруп алып бийлеп атканын. Бир жолу басып барып, эмне болду деп сурасам, атамды сагындым дейт. Мисалы, жаман киши болсо, келин антпейт болуш керек. Өлгөндө дагы ошо жолдошумду коюп, элдер келгенден кийин боз үйгө кире албай сыртта катуу ыйлап аткан экен. Адамдар сурап атпайбы? Ким тиги? Аябай ыйлап атат го, ким деп. Келини деп айтышты да. Десе, ай, келиндин кайнатага ыйлашын биринчи жолу көрүшүбүз деп ушинтишти да. Значит, ошондой жакшы адам болгон да. Үйдө абысыным бар да, мисалы, кайненемди багып жүргөнчү. Ошол абысыныма күйөөм 1000 сом, 2000 сом берип кетет экен, же болбосо Инбанк менен салып коет экен. Рахмат, апам карап атасың депчи. Кээде биздикине келчи, менин колума келип ушинткенде күйөөм мага да ушинтип айтчы да. Келин кайненеге эч ким эмес, бакканга милдеттүү эмес, бирок мен үчүн ушу апамды картаң кишинин багышты эле. Сууга саласың, жуундурасың. Мен үчүн апамды ушинтип караганыңа рахмат сага деп ушинчу да. Аябай ыраазычылыгын билдирчү. Анан кайненемди аябай жакшы көрчү да. Себеби деген мен күйөөмө көчөдөн көрүп калышып, балам осуна түкүрүп койчу, сага окшоп энени сыйлаган бала болуп чоңойсуң балам дегендер болгон. Потому что мен кары кишини больницага албайт го. Мен күйөөм сүйлөшүп атып, ошо больницанын чоңуна чейин барып атып, кайненемди бир жылда бир жолу чаткырып же курорттурга жиберип ушунчу да. Анан кайненем өзү бир башкача жакшы көрчү ал баласынчы. Эркелеп ушунчу да. А мен өзү үйгө алып келбей жүргөм. Потому что бизди көргөндө эле ыйлай берди да кайненемчи. Анан кийин жакында 1 ай болуп калды, үйгө алып келгем. Унутуп калды го деп ойлосом жок. Унуткан жок, баланы белекти кучактап алып ыйлайт. Тиги неберелердин азыр өнөрү чыгып атат да. Балам болгондо азыр ушулардын маңдайында отурбайт беле. Сени алган Кудай мени албай койду го. Мен го көрөрүмдү көрдүм, мени алып кетсе болмок да деп ыйлайт, күндө айтат ошол сөздүчү. Анан кой апа да аны аластып, ар кайсы эмелерди эметип берип, сүйлөп берип, унуттурайын дейм, бирок баары бир эне да. Жүрөгү жаралып эне болуп калды. Барбайм дейт, больницага да барбайм. Мурун давлениянын дарыларын ушуларды иччи, ичпейм дейт. Ичпейм, барбайм эч жака. Өлсөм кетейин ошо баламдын жанына депчи. Эртерээк мен ошол жака кетсем экен деп тилеп отурат азырчы. Ал азыр эми интернетти түшүнбөгөн үчүн бул жаңылыктарды уккан жок, билген жок. Эгер билсе, жүрөгү жарылмак. Ошол. Сизге дагы чоң рахмат өз түшүндүрүңүздү биздин YouTube каналга келип, кеңири айтып бергениңиз үчүн. Жогоруда сиз өзүңүз айтып кеткендей, аркасында балдары калыптыр. Өзүңүз калдыңыз, балдарыңызга узун өмүр, сизге дагы балдарыңызга тирек болуп жүрө бериңиз.